Кытай Кыргызстан менен стратегиялык өнөктөштүктү жогору баалайт. Мындай пикирин Кытай Эл Республикасынын мамлекеттик кеңешинин премьери Ли Цзян Садыр Жапаров менен жолукканда билдирди. Анда соода экономикалык, инвестициялык алака, энергетика, инфраструктура, транспорт, жогорку технологиялар жаатында биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруу талкууланды. За последние несколько лет мы значительно активизировали. Акыркы бир нече жыл ичинде биз эки тараптуу кызматташуубузду активдештирдик. Жогорку жана бийик деңгээлдердеги эки тараптуу сапарлар, эбегейсиз чоң долбоор, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушунун башталышы, 3-бедел өткөрмө пунктунун ачылышы, өз ара сооданын көлөмүнүн болуп көрбөгөндөй өсүшү буга далил болуп саналат. Экономикалык кызматташтык үчүн жакшы келечеги бар бир катар биргелешкен долбоорлор ийгиликтүү ишке киргизилди. Хорошие перспективы для экономического сотрудничества. Ли Цзян президенттин сапары жаз майрамына туш келгени, Кыргыз-Кытай алакасынын жаңылануусунун жана жаңы келечегинин символу деп атады. Ал эки тараптуу кызматташтыктын мындан арыдагы бекемделишине ишеним артып, транспорттук байланышты өнүктүрүүнү колдой турганын баса белгиледи. Сүйлөшүүлөрдүн аягында тараптар эки өлкөнүн элдеринин жыргалчылыгы үчүн Кыргыз-Кытай стратегиялык өнөктөштүгүн мындан арыда бекемдөөгө ишенимин билдиришти. Ал эми парламенттер аралык кызматташтыкты бекемдөө жана саясий, экономикалык жана гуманитардык тармактарда биргелешкен демилгелердин келечеги Садыр Жапаров бүткүл Кытай эл өкүлдөр жыйынынын туруктуу комитетинин төрагасы Чжао Лэцзи менен жолукканда талкууланды. Наша с вами сегодняшняя встреча подчеркивает значимость. Биздин сиз менен бүгүнкү жолугушуубуз Кыргыз-Кытай алакасынын маанисин белгилеп турат. Кыргызстан менен Кытайдын мамилеси өз ара ишенимге, суверенитетти жана бири-биринин аймактык бүтүндүгүн колдоого негизделген. Төрага Си Цзиньпиндин жетекчилиги астында бир алкак, бир жол демилгеси эл аралык кызматташтык үчүн жаңы горизонтторду ачты. Биздин улуттук өнүгүү программабыздагы аталган демилге менен үндөш. Нашими народами. Өз кезегинде Чжао Лэцзи өлкөлөр ортосундагы мамилелер тарыхый жактан жогорку деңгээлге чыгып, бардык тармактардагы кызматташтык жемиштүү жыйынтыктарга жеткенин белгиледи. Ал Садыр Жапаровдун жетекчилиги астында Кыргызстанды тынчтык, туруктуулук жана гүлдөп өнүгүү күтөт деп ишенебиз деди. Президент Садыр Жапаров ынак коңшулук, өз ара жардамдашуу жана кызматташуу кылымдык салттарына негизделген Кыргыз-Кытай мамилелеринин маанилүүлүгүн баса белгиледи. Мы высоко ценим и поддерживаем инициативы господина Си Цзиньпина по глобальному развитию. Биз Си Цзиньпин мырзанын глобалдык өнүгүү, коопсуздук жана цивилизация жаатындагы демилгелерин колдойбуз. Биз алар дүйнөдөгү туруктуу өнүгүүгө жана туруктуулукка салым кошот деп ишенебиз. Кытайдын климаттын өзгөрүшүнө каршы күрөшүүдө жашыл технологияларга инвестиция кылуу жана көмүртексиз нейтралдуу экономикага өтүүдө олуттуу прогресске жетишти. Бул аракеттер дүйнөлүк коомчулукка үлгү болууда. Технологии и переходя к углеродно-нейтральной экономике. Тараптар Кыргыз-Кытай стратегиялык өнөктөштүгүн мындан ары чыңдоого умтулууларын ырастап, эки өлкөнүн элдеринин жыргалчылыгы үчүн өз ара ишенимдин, урматтоонун жана биргелешкен аракеттердин маанилүүлүгүн баса белгилешти. Жазгүл Сейдахматова, Меримбек Жусупбек уулу, ЛТР, Кытай Эл Республикасы.